Evet değerli arkadaşlar, bugün sizlerle 25. dersimizi geçiyoruz. Bugün atasözünü geçeceğiz. Çoban Hanım hazır mısınız? Ne dediniz? Bugün atasözünü geçeceğiz. Hazır mısınız derse? Evet, hazırım. Okuyun bu. Evet, hazırım. Hazırım болады. Evet, hazırım. Bugün makal lakаптарды өтөбүз. Makal lakаптарды siz hazır ушул сөздөрдү кандай түшүнөсүз, ошол нерсени айтып бересиз. Başlayabilirsiniz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Sesi var. Bir elin, Şimdi anlatın. bir elin nesi var? Перевод кылайын бу? Жок. Перевод кылуунун бул жакта кереги жок. Анткени макал лакаптарды биз перевод кыла албайбыз да. Сиз түшүнгөн нерсеңизди айтып бересиз. Эмнени burada anlatmak istedi. Бул кандай десем, bir elin nesi var деген сөз бу? Була iki elin sesi var дейт. Эки сөзү бар. Сөзү бар болуп же кандай? Жок, bir elin değil. Bir колдун эмнеси бар дейт. Эки колдун үнү бар дейт. Ошондо бизге эмнени түшүндүрүп берди? Түшүнгөн жокмун макалдын мааниsin. Бул жакта бул нерсени түшүндүргүсү келди да. Bir адам дейт. Bir адам эч нерсени кыла албайт дейт. Бирок топтоло турган адам, топлуу эгер жасай турган болсок, анда көп нерсени башара билебиз дейт да. Мисалга алсак, ырыс алды ынтымак дегенге бул макал дагы да топ келет да. Анткени сен мынакей бир колуң эмне кыла алат дейт. Бир кол менен сен эч нерсе кыла албайсың деп атат да. Бирок экинчи колуңду алып туруп экөөнү бириктирсең эмне болот? Үн чыгып атат, туурабы? Бир эл эмне болот? Бир кол деген өзүн эме чыгара албайт, туурабы? Үн чыгара албайт. Эки колду бириктиргенде гана үн чыгып атат, туурабы? Значит, биз бирликте башарырбыз деп атат да бул жактачы. Эгер биз бириккен болсок, ошол учурда кыла алабыз дейт. Түшүндүңүзбү? Түшүндүм. Анан эмеси азырээк экинчисин сен оку, анан үчүнчүсүн Зайнеп окусун, Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Merhaba, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Голос у вас еще болеете, да? Da. Hiç iyileşemedim arkadaşlar. Böyle bilmiyorum. 3 hafta geçti ama iyileşemiyorum. Прошло уже 3 месяца, 3 недели, но не проходит. Поняла, да. Антибиотики принимаете? Я же кормящая, мне нельзя. Понятно. Тогда понятно. Allah şifa versin. Kaçıncısın? Niye здесь просто не видно? Экинчиси. Eski dost деп башталат го, ошол. У меня что-то ичтерсе көрүнбөйт го. Академик деп эле турат. Өчүп калган окшойт да. Азыр. Өчүп калган окшойт да. Эмичи көрүндү? Эми экран көрүнүп атат. Eski dost degенден баштайлар. Eski dost düşman olmaz. Yenisinden gelmez. Которайм бу? Жок, бул бүгүн ата сөзүн өтүп атабыз да. Ата сөзү деген макал лакап. Макал лакапты биз которо албайбыз түзмө-түз. Сен түшүнгөн нерсеңди айтып бер да. Бизден eski dost эстен кетпей, жаңы дос парка жетпейт деген сыяктуу эле которулат экен.
сонун, эң сонун. Жакшы. Бул жактан дагы да эмнени айта аласың? Кошумчалай кете турган нерсең барбы? Eski dost düşman olmaz. Eski dosum düşman болбойт. Енисине вефа келмес. Вефа болгондон эмне окуат? Вефа деген аябай верный деген сөз да. Мындай орусча айткандачы. Верный болбойт. Енисине вефа келмес. Жаңысынан ошондо Ишеничтүү болбойт. Ишеничтүү болбойт. Бизде башка жок го дейм, ошол эле макалга түшүнгөнүм боюнча. Ой, жакшы. Ошол эки мисал, эки сөз менен түшүндүрүп кеткениңди каалагам. Азаматсың. Кыргыз тилинен да макалды берип кеттиң, мунун каршылыгын. Анан кийин түшүндүрмөсүн да айттың. Жакшы. Эми үчүнчүсүн Зейнеп, сиз окуйсуз. İyi akşamlar. İyi Merhaba akşamlar. hocam. Merhaba. Evet, üçüncüsünü başlıyorsunuz. Hı hı. Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp. Fakirlik değil, fakirlik. Fakirlik. Ha, Doğru fakirlik okuyacağız. ayıp Aha. değil, tembellik ayıp. Hı. Fakirlik. Fakir деген ne dostlar? Кедейчилик боклоо. Саламат. Кедейчилик айып эмес, текеберлик айып болот. Tekebirlik деп которулбайбы? Бул жакта тембелlik деген, тембел деген сөз өзүнүн которулачы. Тембелди ким которот? Жалкоолук, Жалкоолук уят нерсе дейт. Кедейчилик уят эмес, бирок жалкоолук уят нерсе. Туурабы? Ооба. Ушуну айткысы келип атат да бул жакта. Түшүнүктүү болдубу? Дагы бир жолу окуп коюңузчу. Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp. Жакшы. Андан кийин ким окуйт? Улжан эже окушуптур, Улжан же сиз окуңуз. Анан Элиза окуйт. Faydasız baş mezara yaraşır. Faydasız baş mezara деген. Мазар, кыргыз тилинде озор мазар. Faydasız baş мазарга теңгелүү деген эмес. Жарашыр деген негизи жарашат деп которулат да. Ошондо сиздин түшүнгөнүңүздү айтып берсеңиз, бул жактан эмне дейсиз? Мындай пайдасыз баш мындай мазарга барабар дегендей. Ушундай болуп калбайбы? Эгер мээңди иштетпесең дейт, сенден кандай толк сен жашаганыңан мындай эч бир эмеси жок деп атат да, пайдасычы. Эгер адам мээсин иштетпесе, значит ал өлүк адам деген менен эле барабар болуп атат биякта. Кыргызча тааматай которгондо ошондо пайдасыз баш мазарга жарашат. Жакшы. Эми Элиза, сиз которосуз. Merhabalar. Merhaba. Fırsat her vakit ele geçmez. Fırsat ne anlamında? Bilmiyorum. Fırsat degen удача дейли. Эме удача деген бизде кандай чогуу калат ошондо? Орусчадан кыргызчага которула. Ийгилик ар дайым
колго келе бербейт деген маанидеби? Колдо боло бербейт деген маанидеби? Ийгилик ар дайым бизге жылмай бербейт дейт, мындай переносный смысл айтканда, туура. Муну кандай түшүнөсүз өзүңүз? Дагы мындай кошуп кете аласызбы? Эми кандай келген шансты пайдаланып калуу керек деген мааниде түшүнөм. Жакшы, азаматсыз. Ушуну эми түркчө айтып көрүңүзчү. Мындай түрк макал лакабын түркчө объяснить этип көрүңүзчү. Шанс келдигинде тута билмек лазым. Азаматсыз. Жакшы. Жакшы. Андан кийин Чолпон айже. Кайра башынан баштайлы. Чолпон айже, анан кийин Айзерек. Анан Зейнеп, анан Уулжан. Чолпон айже Өфкелие калкан зарарла отуруyor. Ушер келдикпи? Сиз кака жеттиз? Гүлме комшуна келер башына. Гүлме комшуна келер башына. Гүлмени окуйсуңар. Гүлме комшуна келер башына дейт. Кошунаңды шылыңдаба башыңа келет. Жүргүнү сенин башыңа деген. Чолпон айже, сизди угулбай жатат го. Бирөөнү шылдыңдаба өзүңүн башыңа келет деген макал го. Ооба, азаматсыз. Гүлме комшуна келир башыңа. Эми ушул нерсени түркчөдөн түркчөгө которуп түшүндүрүп бериңиз, Коңшуңа күлбө, өзүңдүн башыңа келет деп атат да, келер башыңа деп. Жакшы. Эми ушул эле сөздү түркчө айтып бериңизчи. Кандай кылып айтайын? Мындай түшүнгөнүңүздү түркчө түшүндүрүп берүүгө аракет жасаңыз азыр. Гүлме. Түркчө шылдың кылба деген маани кандай чогуп калат? Айып этме деген. Айып этме коңшуңа. Келир башыңа да ушундай окусам болобу? Келир сенин башыңа да окуса. Анын ордунда болуп калышың мүмкүн дегенчи. Анын ордунда болуп калышың мүмкүн. Анын ордунда болуп калышың мүмкүн деген. Сен onun yerinde olabilirsin. Onun için her bir insana saygı duymak gerekiyor. Ayıp etme. Hiçbir insana ayıp etmemeliyiz. Ayıp etme. Ушундай сыяктуу кылып айтканыңыздарды мен күтүп атам да, урматтуу айымдар. Так, андан кийинкиси. Күн doğmadan neler doğar? Gün kalgan şerşesini düşünmedim. Doğmadan neler? Gün doğmadan, gün çık elekten murun. Neler doğar деген. Neler gana bolboyt деп атат да. Смысл ошондо мен düşünmedim, anlamadım. Burada şöyle demek istiyor. Kırgızca anlatmak isteyen var mı? Ben sonra Türkçe anlatacağım da. Kim Kırgızca anladı böyle? Anlatmak isteyenler var mı? Kim anladı bunu? Evet. Ben isteyeyim. Gün batkандан таң атканга чыкты, нелер гана болбойт деген мааниде. Бир түндүн ичинде бир нерсе, бир канча бир нерсенин бул баары болуп калышы мүмкүн. Аябай жакындадыңыз. Жакшы.
мынакей күн доомадан дейт. Күн чыга электен мурун эмнелер гана чыкпайт деп атат. Бул жакта burada anlatmak istediği şey yani geleceğe bakmalıyız. Gelecekte sen umutsuzluk olmamalısın. Çünkü her gün her şey olabilir. Mesela mutsuz insan mutlu olabilir. Umutsuz insan umutlu olabilir, değil mi? Evet. Belki de fakir insan yarın zengin olabilir. Her şey hayatta olabilir. Onun için böyle umutsuzluk olmamalıyız. Yani umut edip de çok güzel şeyleri beklemeliyiz. Evet, Tamam bu mı? güzel şey. Tamam. Evet. Bu kelimeyi çok kullanırlar. Mesela bir insan çok kötü olduğu durumda yoksa böyle yardım istediği durumda karşısına arkadaş gelir ve arkadaşım merak etme gün doğmadan Destek neler olacak. doğar. Ушинтип айтат да. Түшүнүктүүбү? Жакшы. Андан кийин Hak yerini bulur. Ne дейт? Чындык өз ордун табатпы? Азаматсың, жакшы. Бул Зейнеппи? Ооба, мен. Жакшы. Эми кыргызча да айтып көрчү. Кыргызча айтып туруп ошол нерсени кайра түркчөгө турат. Мындай ачыктагың келе турган нерсе барбы? Акыйкат баары бир ачыкка чыгат дегендей түшүндүм да мен. Түшүндүм. Топтора. Ак ийилет бирок сынбайт деген бизде аналык барбы кыргызча? Эмне бар? Ак ийилет бирок сынбайт деген макал бар го. Жакшы. Азаматстар дагы мындай кыргыздын кайсы макал лакаптары бул макал лакапка дал келет экен. Макал лакап билгендер барбы? Ушу салыштырмалуу. Чындык 40 жылда болсо да ачыкка чыгат беле, ушундай макал лакап бар эле го. Ооба. Ошол нерсе бар. Evet. Бирок туура эле таптыңыздар, азаматсыздар. Хак ерине болор деген акыйкат өз ордун табат дейт. Канча кылымдар, жылдар өтсө дагы просто бул мисалы бир эле сөз болуп атпайбы? Бирок бир макалды деген сөз менен эметсе болот, мындай түшүндүрсөчү. 2-3 сүйлөм менен, ошо сүйлөм менен өзүңүздөр мындай түркчөнү айлантып түшүндүрүүнү мен каалап жатам да, ошентип түркчө сүйлөөңүздөрдүчү. Ошон үчүн суроо бергенде тартынбай эле мындай айта бериңиздер да, ачыктай бериңиздер. Мисалы бугачы хак ерине болур. Kaç zamanlar geçmesin, asırlar geçmesin. Eğer bir insan haklı olduysa o açığa çıkar. Deyip misal açı. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Sonraki kimdi? Uğurcan değil mi? İki baş bir kazanda kaynamaz. İki baş bir kazanda kaynamaydı. Azamatsız. Emin Türkçe anlatın. Ne demek? Mesela bir evde iki ailenin iki aile yaşayamaz. Öyle anlatınız. Tamam. Güzel. Ya da daha kim anlatmak ister? Эки кошкордун башы бир казанда кайнабайт деген макал бар окуйбуз. Doğru. Ошонун эле каршылыгы да. Burada şöyle bir şey daha var. Mesela iki evde dediniz değil mi? Bir ailede iki lider olamaz. Mutlaka bir lider olması gerekiyor. Ya anne ya baba. Çünkü ikisi öz üstele bile öz Kırgızстан makalında ya. Yaxşı. Andan keyin Elizece. Менби азыр. Dur, каяка келдик?
Nerede birlik, orada dirlik. Мгм. Бул деген биздин ырсалды ынтымак деген сыяктуу макала Эме чыктык экен. Жакшы. Кайсыл жакта биримдик болсо, ошол жакта тирлик дейт. бир жакадан баш бир жеңден колго да окшош келет. Ошол да окшош экен. Азаматсыздар. Жакшы. Түркчө бир эки Ынтымак сүйлөп болгон коштуңуз. жерде инсанлар беребер иш чалышынча кандай ийгилик же береке казануулар башарылуу болажаклар. Азаматсыздар. Жакшы. Андан кийин Чолпон эже. Азыр эч ким кошулбаптыр, карап көрөйүн. Так, ошол эле сыра менен кетип баратабыз, Чолпон эже, азыр сиздин кезегиңиз. Элгиза да бар экен, Чолпон эже окусун, андан кийин Элгиза окусун. Не өлдүм демемели, не олажайым демели. Өлдүм десеңиз башка маани чыгып калат. Олдум десеңиз совсем башка маани. Не олдум демемели, не олажайым демели. Не дейт? Не олдум демемели деген. Өлдүм деген мааниде бул? Жок, не болдум эмеспи, не болдум. Ооба. Бурда Не болдум дебей, не болобуз дейли деп айтпай атабы? ооба. Бул жакта geçmişti değil de geleceğe bakmalıyız. Onu anlatmak istiyor. Келечекке карай жол тартышыбыз керек да. Биз geçmişte болсо эмне кылдык, эмне болуп калдым, кандай каталар кетирдим деп отура бербейчи. Biz geleceğe bakmalıyız ve ona çaba göstermeliyiz, değil mi? Çolpon aycı kayka ketти? Bir-эки сүйлөп. Не олдум демемели, не болду? Мен бармын. Не болду дебей, не олажайын демели. Түшүнбөй атам да бул макалга. Мен жолдошум айтмакчы. Которуп бергенде мындай болот да, эжекен. Мен айтып коеюн азыр. Эмне болдум деп отура бербей, эмне болом келечекте дешибиз керек деп атат. Жанагы малы мели дегенде өттүк элек го, демелийим, демемелийим деген нерсечи. Мындай. Кылышым керек, кылбашым керек деген нерсе ошол жакта айтылып атат да. Ошондо түшүндүңүзбү? Эмне болдум дебей, эмне болом келечекте деп ошол нерсени ойлошубуз керек деп атат да. Түшүндүм. Түшүндүңүздөрбү? Айта бериңиз, Элгизачы. Мен жолдошум мага айтат да. Өткөн кеткенди ойлоп отура бербей, алдыга умтул депчи. Ошол сыяктуу экен да. Машалла, жакшы. Жолдошуңуз туура айтат. Биз аялдар көп нерсени ойлонуп калышпайбы, тигини тигиндей кылсам болмок экен, муну мындай кылсам болмок экен деп. Ушундай ал эми өттү да кетти да дейт. Алдыны карап жашаш керек дейт. Стимул менен дейт. Бирок ушул нерсеге кыйын да, ошол нерсени алып кетишчи, мисалы, убагында туура эмес кылган нерсени аябай көпкө чейин ойлонуп, бирок ошол нерседен сабак алышыбыз керек да бизчи. Мен дагы башыма сыноо аябай катуу келгенде 2-3 ай мындай кылсам болмок, тиндей кылсам болмок деп отура бердим да. Бирок ал решение эмес экен. Решение кандай? Сен ошол нерсени кабыл кыласың туура эмес экенине. Андан кийин дальше ойлонуп баштайсың уже. Значит, мен мындай кылбашым керек деп туруп, сабак алып кете бересиң да. Анан, конечно, ошол нерсени унутпашыбыз керек. Ошол ошибканы унутпай, анан келечекте да ошол нерсе болуп кайталанып кала турган болсо, биз туура чечим кабыл алууга аракеттенишибиз керек. Мындай да нерсе бар да, биз ошону ката кетирмей болбойбуз.
тажрыйбалуу адам болбойбузчу. Мисалы аябай удачный адамды биз кантип айтабыз? Бул тажрыйбалуу адам экен дейбиз. Тажрыйбалуу адам деген ким? Көп ката жасаган адам. Жакшы. Да ким кошуп кете турган нерсеси бар? Кыргызда макал бар го. Эртеңки күнүңө үмүт менен кара дегенчи. Ооба. Бул нерсе динде дагы бар да. Ошого да кичине окшош Мисалы? келет да бул. Үмүттү үзгөн шайтандан дейт, үмүтсүз эч качан болбошубуз керек экен да. Мисалы, качан гана үмүттү үзгөндө, бале ошол учурдан баштап келет да. Ошон үчүн ар дайым үмүт менен жашашыбыз керек. Жакшы, азаматтар аябай жакшы сөздөр чыкты. Урматтуу жаштар, сиздер да кошулбайсыздарбы? Азире, Кучан, Элиза. Чолпон айжа рахмат. Азыр Элгиза окуйт, Элгиза. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Kalkan деген туруу эртемен же башка мааниси? Kalkan деген туруу. Эртеменен эрте турган болуп калбайбы ошону? Öfkeyle деген сөз. Öfke деген эмне, достор? Кантип которгон? Сожаление сыяктуу. Ачуулуу. Ачуу турган болуп калат ошону? Ачуу дегенде орусча жасаганда болуп калат, кыргызча да бир аз окушмак болот да. Таңды күлүп тастаган деген маанидагы да. Öfke деген ачуулуу болуу да. Гнев. Гнев. Нервный деп коелу, Нервный, гнев, негизи ачуу, гнев болуп, гневный болуп которулат. Гнев. Элгиза котор бер. Ошондо ачуулуу турган зарарла отурur деген ошондо Зарарла отурат эмеспи? Ооба, зарар менен отурат дейт, ачуулуу болуп турган зарар менен отурат дейт. Ошондо биздин бул жакта эмнени түшүнгөнүбүз маанилүү да. Эмнени түшүндүң, Элгиза? Эмоцияга алдырып ачуулансак баардык нерсени мындай кыйрата беребиз да, мындай айча айтканда өкүнүч болуп кетти. Ошондой. Жакшы, азаматсыздар. Логично ойлонбой эмоцияга алдырып койгонубуз да. Кыйратып коебуз. Дагы ким кандай түшүндү? Эртең менен таңды күлүп тос деген маанинде. Эгерде таңды кандай ошондой бир жаман негатив менен тоссоң, күнүң ошондой өтөт деген маанинде да. Жакшы. Дагы Неме деген сөз бар го, жанагы таңкы ырыскыңды жүгүр кылып тос деген. Ошондой маани болуп калат экен да. Жакшы. Азаматсыздар. Алла Таалага шүгүрлөр айткан тозгаш кетип, ошондой маани болуп калат экен да. Жакшы. Урматтуу айымдар, бул жакта калкан деп атпайбы? Туруу дегенди сиз эртең менен туруу деп түшүнбөңүздөр баарыңыздар. Туруу деген ошо калкмак деген сөз да. Мисалы, ордуңдан тур десе, калк ериңден болот да. Анан эртең менен туруу дагы сабак калкмакта. Көбүнчө ошол эртең менен турууну элестетип аласыздар окшойт бул жактачы. Анан мен бул жактан дагы хадисти окушуп кетейин. Öfkeyle kalkan zararla oturur деген. Мисалы, эгер адам ачуулуу болсо, туруп турган абалда ачуулуу болсо, анда ал отурсун дейт, ачуусун бассын дейт. Адам туруп турганда отурса, бир аз ачуусун басат экен да. Андан кийин отурган абалда болсо, анда жатсын дейт. Ачуулуу болгон адамчы. Эгер ошондо да ачуусу тарабай жаткан болсо, анда барып дарат алсын дейт, Ошо дарат ачууну кетирет экен да. Анан 2 рекет намаз окусун дейт.
Бул жакта дагы Терең ачуул да. адам туурасында айтып атат да. Мисалы бизде туура эмеси там терси го. Мисалы караңыздар, ачуулуу болгон адам жатса дагы тим эле бирөөгө атырылып тура калат, отура калып, эй, эмне депчи. Андай эмес да, хадисте там терси. Анан бул жакта да ошол нерсени айтып атат. Ачуулуу болуп турсаң, анда зарар менен отурсуң. Бул жакта ачуулуу болуп туруп урт салышы мүмкүн, туурабы? Же болбосо туура эмес нерсени кылып калышы мүмкүн. Анан бул адам эмне болот? Кайгыланат, капаланат, ошонун аркасын, акыбетин көрөт да. Ошон үчүн ачууңду бас деген белгини айткысы келип атат бул жакта. Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Маанisi терең экен. Жакшы. Андан кийин ким окуйт? Так, Чолпон эже окуду, Элгиз окуду, Айзерек, Мгм. Сабырдын сону селаматтыр. Сабырдын түбү селаматтыр. Саламаттык болуп эле которуп калабы? Теламеттир деген эмес, сабырдын түбү сары алтын деп коебуз, биз. Анан теламеттир деген ошо саламаттуулук, жакшылык деген эле маани. Сабырдын түбү Ошо саламаттык. кыргызда дагы деме ошонун эме го. Сабырдын түбү сары Сары алтын. алтын. Дагы кошуп кете турчу нерсе барбы бул сабырга? Ким айтып берет? Мисалы үчүн биз бирдемке эккенде алмабы, өрөкпү, ошол гүлдөп өскөнгө чейин сабыр кылып турушубуз керек. Анан гүлдөп өсүп мөмө бергенде ошондо мындай ошо эме жакшылык болот да, баягы мөмө жемиш кошуналарга беребиз, адамдарга беребиз дегендей. Ошол сыяктуу. Азаматсыз, жакшы. Ооба. Негизи ошо жер иштеткен адамдар аябай сабырдуу болуш керек экен, анткени бир жылы чыкпай калат, экинчи жылы ошол нерсенин үзүрүн бериши мүмкүн. Мисалы алма отургузгандар даже 5 жыл күтүшөт, ошонун үлүшүнчү. Ошон үчүн аябай сабырдуу болуш керек. Дагы сабыр каякта колдонулат? Арабтарда жакшы макал бар. Фасабрен сабрен жамилен дейт. Прояви же красивое терпение дейт, жөн эле сабыр эмес, мындай туу сабыр кыл деп айтышат да. Мисалы, сабырды туурабы айтат эмеспи? Эме психологияда мисалы этот неприятие, гнев, торг, отрицание, потом мына принятие болуп депчи. Ошосуңар буларда жөн эле сабыр эмес, мындай сулуу, кооз, пайгамбарыбыз кандай сабыр кылса ошондой сабыр кыл деп айтышат да. Вот. Анан мен дагы кошуп кетейин да, уруксат берсеңиздер. Бул жакта красивое терпение дегенди укканда эмени эстеп кеттим да. Мисалы, бир адамдын башына аябай кыйынчылык келет. Мисалы, бир жакыны каза болуп калды дейли. Ошол жакыны каза болгондон кийин биринчи тепкиси, биринчи берген реакциясы Алла Тааланын астында аябай маанилүү экен да. Анткени мисалы жакын өлгөндөн кийин 1-2-3 күн өткөндөн кийин, же болбосо 1 ай өткөндөн кийин ал по-любому баш ийет да. Любой адам баш ийет, анан кийин сабыр кыла башташат. Мисалы 3 күн өткөндөн кийин, 5 күн өткөндөн кийин сабыр кылган, негизи Алла Таалага кереги жок экен да. Сен ошол нерсени укканда, ошо эң биринчи бере турган сенин реакцияң, тепкиң кандай болот? Ошол учурда сен эгер инна лиллахи ва инна илайхи раджиун деп туруп, баардыгы Алладан жана Аллага кайтабыз деп туруп, эгер ошол учурда сабыр көрсөтө турган болсоң, анда Алла Таала ошончолук сооп берет да. А эгер сен биринчи кыйкырып, тя-тя деп, андан кийин сабыр көрсөтө турган болсоң, андан кийинки сабырды баардык адам кыла алат да. Хочет, не хочет, ошол нерсеге баш ийип, баардык адам сабыр кылууга тийиш. Бирок красивое терпение ким кыла алат? Ошо эң башында уккан адам ошол нерсени аткарыш керек экен да. Ошол нерсени кошуп кетким келди, урматтуу достор. Андан кийинкисине өтөлү. Назгүл Иманалиева дейт. Эжекем жаңы келди. Эжеке, сиз окугуңуз келеби? Окуй аласыз да? Ооба.
окуй бериңиз. Ошондо каерден башталган? Садык дос акрабадан ийедир. Аха. Дальше окуй берейинби? Жок, жок. Ушул нерсени түшүнгөнүңүздү айтып бериңиз. Садык дос акрабадан ийедир. Садык деген кыргызча садык деп эле которулабы? Я. Ооба. Садык деген адамдын аты барбы? Жок, Садык Тынчыл деген адамдай болуп калат го. Тынчыл калыс деген мааниде болот. Жок, садык деген эме ишеничтүү адам, анан саламаттуу адам, анан эме Жакын дос. Садык деген жана сыдык деп да которулат го. Сыдык. Которуп көрүңүзчү? Сиз угулбай жатасызбы же менин интернетим начарлап кеттиби, достор? Угулуп атамбы? Бизге да угулбайт. Назгүл эже, которо алдыңызбы? Жок, толук которо албай атам. Ким которот? Мен айтып койсом болобу? Аха. Жакын дос аркадан бычак урат дегендей эмеспи? Жок, 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 жок. Бул жерде чынчыл дос тууганыңдан жакыныраак деген мааниде болуп калат, да? Азаматсың, жакшы, эң сонун. Ошондой болот да. Акраба. Кыргызча жанакыга окшоп кетет экен, жанакы алыс тууганыңдан жакын, кошунаң жакын дегенге окшоп кетет экен. Азаматсың. Дал точкасына тийдиң да, жакшы. Дагы ким кошуп кеткиси келет, достор? Кошо турчу бир нерсе барбы? Жок окшойт, андан кийинкисин окуйлу. Кийинкисин ким окуйт? Мен Зейнеп, мен окуйм. Ben okuyayım. Чопун Азиздикин азыр сыра кеткен. Ошондо Айзирек окуду, Илгизе окуду, Зейнеп окуйт, андан кийин Элизе эже окуйт. Андан кийин сиз, Зейнеп окуй бер. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Bunu bizde dağı makal var. Tatlı söz yılandı iyinden çıkarat degen. Азамат, жакшы. Эң сонун. Кошуп кете турчу сөздөрүңүз бар? Türkçe мен словарный запасым вообще аз, бирок болушунча биз мындай оозубуздан жакшы сөз чыгыш керек да. Даже жыланды ийинен чыгара тургандай кылып, чын ошол мааниде болуп атат. Ооба. Дагы мындай кошо бериңиздер да өзүңүздөрдүн. Жакшы сөз жан эритет деген болобу? Ооба, жакшы сөз жан эритет, жаман сөз жан кейитет дейт да. Бул дагы тең туура. Бул сөзгө балдарды тарбиялап жатканда дагы жакшы сөз менен тарбиялаш керек. Анткени жаман сөз менен тарбиялай берсе, ошол жаман жака ооп кетер да балачы. Ооба. Урбай сразу жакшы сөз менен. Ооба, туура. Бул жакта мен да кошуп кеттим эле. Мисалы балага 40 жыл эжек келсе, ал мен эшек экенмин деп туруп өмүр бою ушул нерсе башына сиңирип калат экен да. Андан кийин ага уже башка бир акылдуусуң, андайсың десе, ошол нерсени кабыл алууга аябай кыйын туруштук берет да. Ошон үчүн эң биринчи үй бүлөдө ата-эне маанилүү. Ата-эне аябай воспитаниясына көңүл бөлүш керек, жакшы сөздөрдү сүйлөш керек. Мисалы кыргыздарда бул аябай эле жаман адат, Мисалы мен сени сүйөм апа, же болбосо мен сени сүйөм балам деп айта албайсың да. Мисалы башында мен дагы мен сени сүйөм дегенден кыйналып жүрдүм да. Ошол эле апам болсун, мисалы жолдошум болсун.
мен сени сүйөм деп айтыш үчүн мен орусча айтчумун же болбосо түркчө айтчумун да. Анткени мен ошол сөздөрдү дагы көп түркчөдөн орусчадан уккам да. Я тебя люблю. Ошол нерсе мага оңой да. Мисалы оңой айта аласың. Я тебя люблю депчи. Бирок апаңа уруп мен сени сүйөм апа деген ушунчалык кыйын, тим эле чоң ташты көтөрүп аткандай нерсе да. Биз андай кылбашыбыз керек болчу. Биз ушунчалык тим эле жакшы сөздү айтуудан кыйналабыз действительно. Ошол нерсени биз оңдошубуз керек да. Туурабы? Күндө айтып турушубуз керек. Ооба, айтып турушубуз керек. Балага аябай жакшы тарбия беришибиз керек, э? Жакшы. Андан кийин кезек Элиза жеде. Анан чопун айжа окуйт. Тавшан да күсмүш, дагы хабери болмамыш. Bu çok ilginç arkadaşlar. Küsmüş. Ne eкен? Küsmüş деген таарынды. Коён тоого таарынды, бирок тоонун эмеси ал жөнүндө билбеди. Кабар болгон Кабары жок ал жок жөнүндө экен, дейт. э? Эми бул деген сууну сиңген жерге сеп дегендей го дейм биздикиндейчи. Биз мисалы үчүн Азаматсыз, ооба. Эң туура. таарынып кала берсек, ал билбейт, баягы доңуз беле дегендейчи. Бизде айтып коюшат го, сен эмне таарынып атканыңды билмепти, ал доңуз беле депчи. Ошон үчүн таарынычты, ошол таарынычыңды түшүнгөн, сени түшүнө билген адамга тааныш керек экен. Азаматсыз, жакшы. Абдан сонун. Бул нерсе аябай көп колдонулат да Турцияда. Тавшан дагы күсмүш, дагы хабери болмуш. Ошол нерсени жакшы жатып алыңыздар. Действительно, кадырын Бул жакта билген баардыгы адамдарга экен, кызыктуу экен. Ошол макалдарды тандалдым, анткени бул жакта sık kullanılıyor. Аябай кездешет да, бул жакта өздөрү ушул нерсени колдонушат. Vakit nakittir. Бизде мисалы үчүн кыздарда эмелерди макалдаштырып айтып калабыз го. Турцияда деле ушундайбы? Макалдар менен сүйлөп калышабы? Ооба, бул жакта деле ошондой. Мисалы азыркы айтып кеттик го, ошол нерселердин баары бул жакта колдонушат. Да, мисалы бизде ата-энелерибиз да көп колдонот, чоң апа, чоң аталар колдонот, э? Буларда да ошондой. Жакшы. Макал лакаптар менен сүйлөшөт. Чопун айжа, кийинки кезек. Пакыт накыттыр. Накиттир. Кыргыздардын кайсы макалы бар буга? Убакыт акча. Убакыт учкан куш, э? Время деньги деген чакта. Убакыт учкан куш. Убактыңды туура пайдаланышың керек да, ошол мааниде экен да бул. Ооба. Деген убакыт учкан куш. Анан убакыт келбейт кетет деп коет го, э, бизде. Карап көрсөң чындап эле. Биз отуруп беребиз го. Качан намаз окуйсуң сен? Убактысы келгенде деп. Качан күйөө өтөсүң сен? Убактысы келгенде деп. Убакыт келбейт экен, убакыт только кетет экен. Убакыт кетет экен. Андан кийинкисинде окуңузчу, Чопон ажы. Захметсиз рахмет болмас. Захметсиз рахмет болмас. Рахмет болмас, захметсиз деген бул жанагы кыргыздардын рахмет болмас. Курайка бата жүрбөйт деген маанилүү болуп калбайбы? Рахметсиз рахмет болмас. Кандай болуп калбайбы дейсиз? Кайра айтсаңыз укпай калдым. Уру аяка бата жүрбөйт деген маанилүү болуп калбайбы? Рахмет деген рахматпы?
ооба, рахмат. Рахмат болмас. Захметсиз рахмат. Захметсиз деген эмне бул? Захметсиз. Ошо кыйынчылыксыз деген да. Сиз азыр кыргызча макал айтсыз го, ошол нерсени ачыктап. Чолпон айжа, жаңы эле кыргызча макал айтсыз го, ошону ачыктап берип кете аласызбы? Мен дагы мындай уккум келип атат да. Мааниси. Азыр рахмет болмас. Кыргызча жаңы эле кайсы макалды айтып айтың? Куру аякка бата жүрбөйт деген мааниде болуп атпайбы макалда? Ошону эми ачыктап бериңизчи. Мисалы үчүн куру аякка бата жүрбөйт деген мааниде эми бирөөгө бир нерсе кылдырсаң, эми рахматыңды айтпасаң, ал деген эме болбой калат, аткарылбай калат деген мааниде, кандай десем эми. Бир нерсе кылдырсаң дагы бир аз аны ыраазы кылышың керек деген мааниде да. Мисалы, куру аякка бата жүрбөйт дегенде, мисалы, улуу адамдар жөн эле бата бербейт да, бир нерсе мындай үмүтү, мисалы, молдого деле дем салдырсаң, сен акчасын берип, анан дем салдырасың, ошо сыңары куру аякка бата жүрбөйт деген маани ошол сөздү колдонгон, негизи сөзүш. Анан бара мунун мааниси коверка айтет, ар түрдүү болуп кетишти. Улуу адамга деле бир нерсе кылдырбасаң деле, ушундай жаштарга деле бир нерсе кылдырасың да, мисалы үчүн тигини жардамдашып койчу, муну жардамдашып койчу, анан ага сага келип жардам берсе, сен рахматты, аны да ыраазы кылышың керек деген мааниде да, эми колунан келсе акча берип кой же чай берип кой деген мааниде айтылып атат да, куру аякка бата жүрбөйт дегенчи. Жакшы экен. Рахметсиз, рахмет. Аракетсиз мээрим болбойт деген мааниде экен бул, а? Жок, рахмет деген рахмат деп түшүнөбүз да. Мисалы, захметсиз деп атпайбы? Кыйынчылык болмой, сен башка бирөөнүн рахматын ала албайсың дейт да. Мисалы, башка бирөөнүн ыраазычылыгын, рахматын алыш үчүн эмне кылабыз биз? Аябай чаба gösteriyoruz değil mi? Çok gayret ediyoruz, hareket ediyoruz. Ve sonra kazanabiliyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam. Mo başındагы эме макал лакаптарда сиздер келбей калгансыздар. Келиңиздер башына dönelim ve kim okumak istediyse okusun. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Ne deyт? Эми алаканга чалганда дабыш чыгат деген мааниде экен. Дословно. Азамат. Жакшы. Eski dost düşman olmaz. Yenisinde vefa gelmez. Ekинчиси мен окуйм эле. Биринчисинде ынтымактын маанилүүлүгүн айтып жатат биякта. Мисалы, бир адам bir şey başaramaz. Ama toplu olarak çok şey başarabiliriz. Onu söylemek istiyor. Anan ikincisini sen okudun bile Azrek. Ekинчисini мен окуйм. Экинчисин daha bir түшүндүрүп койчу. Eski dost düşman olmaz, yenisinden vefa gelmez. Eski dost esten кетпейт, жаңы дос паркка жетпейт дейт. Дословно которгондо эки дос душман olmaz. Eski dosun düşman болбойт. Yenisinden vefa gelmez болгондо, жаңысынан пайда келмейт дегендей. Ошондой болуп атат. Fakırlık, Kırgızistan'da ben okuyun. Tamam. Hazır siz okugandan önce ben айтып коеюн. Vefa Center var o arkadaşlar. Vefa Center bilesizler. Ошолор түптөрдүкү билесиздерби? Beta Stories'te Türk. Vefa деген дагы Верность деген сөз. Азаматы. Ишенимдүү дейт, верный. Ошентип которулат. Ошону айткым келди. Андан кийин окуй бериңиз. Fakırlık ayıp değil, tembellik ayıp.
Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp. Кедейчилик айып эмес, жалпоолук айып деген маанидеги болот. Азаматсыз жакшы. Уже шар которуп баштапсыздарбы э? Андан кийинкиси? Мен окудум эле. Пайдасыз баш мезары ярашыр. Башыңды иштетпесең, бутуңдун шору дейм. Мээң иштесе, эки бутуңа зыян деген эме. Бир окшопой калды. Мезара бул эмне? Мазар. Мээңди иштетпесең, сен эме мазар менен эле теңеп коет да сеничи. Жашаган эмес, өлүк адамсың деп айтат. Мээң жок. Не живешь, существуешь. Туура. Андан кийин Фурсат херва кетели кечмес, мен окугам. Шанс дайыма колдо боло бербейт деген менде которгонбуз. Ийгиликти кармап калыш керек деп. Колго келген немени. Кандай десем. Шансты да. Жанагы макал бар го, бакыт тоголок болот. Кармабасаң кетип калат, мээрет жалпак болот. Мени жабышып калат деген макал бар го, ошондой сыяктуу го бул. Бакытты кармап калбасаң кетип калат деген маанидеги го. Ооба, ошондой. Окшоштуу. Ошондой маанидеги окшойт да. Азамат. Ал келет экен ошондо. Мээрет жалпак болот, адамга бир жабышып ошол боюнча кетпейт. Бакыт тоголок болот, кармабасаң тоголоп кетет деген макал бар го, сөз. Аябай сон макалдарды билесиздер го, я. Эме группага жазып коесуздарбы? Мен да жаттабайм да. Тамаммы? Тамам. Мен муну дагы азыр мынтип туруп группага жөнөтүп коеюн, каты сообщение берип туруп. Адам ушул макалдар жаттасаңыздар болот. Жакшы, аягына чейин батыраак окуп которуп коелу да бир сыйрасынан, анан сабакты бүтүрөйлү, э? Кайсы сирге жеттик? Акмурат кожам, сиздин эмеңизди түшүндүрүп бере аласызбы? Сиздин анламыңыздан эмне? Менин анламамда кайсысы? Фурсат хер вакит эле кечмес дегендиби? Жок, негизи эле. Убакыт учканбыз. Негизи эле. Сиздин вариантыңызга кызыктуураак. Мен сурооңузга түшүнбөй калдым да. Бул макалдардын дагы сиз тереңирээк маанилерин айтып атпайсызбы? Сиздики мага кызыктуураак сезилип атты. Чоң рахмат. Фурсат хер вакит эле кечмес. Мисалы, ар бир учурдун өзүнүн убактысы болот экен да. Азыр көп жаштар жүрбөйт. Мен эми өзүмдүн возрастыма жараша айтып берейин. Менин досторум бар да. Анан көбү турмушка чыга элек. Бирок деген алардын өзүнүн возрасты кетти. Мисалы, азыр 29 дейли. 23-24 жашта болгондо ушунчалык эмеси келген да. Өзүнө подходящий, анан аябай ыймандуу. Мисалы, ошол нерсени ошонун учурунда пайдаланыш керек болчу да. Аны кой берип жүргөн. Неге? Ал кызга эмнеси жакпай калды. Бою кичинекей экен деп боюнан проблема кылды да. Эми азыр турмушка чыкпай калды. Алла таала мындай бир бергенде, адушу берет экен да, мындай. Ар бир адамга фурсат келет экен. Мисалы, Алла таала мага муну бербей койду, тигини бербей койду деп айтабыз го. Ар бир адамга берет, бүт нерсени берет. Бирок ошол учурда сен эгер баш тартып калсаң, анда ошол нерсени кайбеттин да. Кийинки уже фурсат келбейт. Келсе дагы уже кемчилиги менен келет экен да. Ошон үчүн ар бир нерсенин өзүнүн учуру бар. Ошол учурду кармап баалай билиш керек экен. Мисалы, колдо бар алтындын баркы жок деп коет го.
мисалы колуңузда аябай эле сонун бир нерсе болушу мүмкүн, бирок аны деген сиз ошону дээрлей баалай билишиңиз керек экен. Бул жакта ошол нерсени айткысы келип жатат деп ойлойм мен. Андан кийинкиси гүлмө комшума келир башына дейт. Муну ким ачыктап берип койду? Бат-баттан мындай кетебиз дагы. Андан кийин сабакты бүтүрүп коебуз, Бирөөгө күлбө өз башыңа келет дегенде, Өзүң башыңа келет. бирөөгө сын такпа деген. Жакшы. Сиздер аябай эмекенсиздер, мындай прям словно-слов которуп коюп, же болбосо переносный смысл бир эле айтып коюп элечи. Мындай ачыктап бергиси келген барбы? Мен окуямда ушундай болду эле, анан ошол себептерден улам мен ушул макалды да жакшы түшүндүм. Мээме да жакшыраак сиңди деген нерселерди айтып берүүңүздөрдү каалайм да. Эгер даже түркчө болбосо дагы кыргызчачы. Анткени биз өзүбүз мындай тил үйрөнүүдөгү биздин кемчилигибиз, биз ошол тилди да жакшы билбейбиз, үйрөнө албай атабыз деп айтабыз го. На самом деле биз өзүбүздүн кыргыз тилибизди жакшы баамдап, мындай ачыктап бере албайбыз да. Ошон үчүн башка тилдерде дагы кыйналабыз. Сиз биринчи өзүңүздүн тилиңизде да эркин ушунчалык өстүрүп өнүгүп алышыңыз керек. Анан башка тилде дагы эметип бересиз да, сүйлөй бересиз. Аябай көп китеп окуган, эме кылган, мисалы жакшы тил билбесе деле, ошо бир тилди билгенден кийин адам ушунчалык эле ошол тилди билгендей сайрап өзүнүн түшүнгөн нерсесинин бүтүгүн айтып бере алат, туурабы? Эмнеге? Анткени ал көп китеп окуган, ошол тилде да машыккан да. У нее уже есть практика. Биз болсо өзүбүздүн мнениябызды да ачыктап бере албай жатабыз. Көп тилди даже кыргыз тилинде билбей жатабыз да, ошон үчүн ачыктай албай атабыз. Мен сиздерден бүгүнкү сабактан ушул нерсени күткөм да. Мисалы, бир макала капты айттымбы? Макул түркчө эмес, бирок кыргызча ушундай бир дережеде ачыктап берүүңүздөрдү мен аябай күткөм. Мен мындай кылайын, эмки сабакка дагы макала кап даярдайм. Ошо макала капка даяр болуңуздар. Өзүңүздөр даже кыргыз тилинде макала кап даярдап, ошону түшүндүрүп берсеңиздер болот. Макулбу? Макул. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Макул. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгүнкү сабак ушундай аяктады. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Hoşça kalın. Safar olun.